Микрофонуңузду андырып алсаңыз, Атакан Самайс. Рахмат. Эгерде сөз болгон болсо, мен азыр тактап туруп, дагы бир жолу өзүмдүн пикиримди айтам. Могул жерде кесиптештер айткан маселени 50-50. Бирөөлөр айтат, абдан кылдат окуп чыктым дейт. Кылдат окуп чыккан киши эч качан буга макул болбойт. Бул бир. Экинчи жагы, бизде бир кемчилик бар. Мыйзамды кабыл алып атканда бир кишинин сүрөтүн көрүп туруп алабыз да биз. Ушу киши сунуштап атат, ушу киши иштейт экен. Жок. Келет кетет кишилер. Бүгүн мыкты иштерди жасап атат деп мактап аткан кишиңер эртең жок. А мыйзам ондогон жылдар бою калат. Кеп мыйзамда, кеп адамда эмес. Ошон үчүн ким кандай иштерди жасап аткандыгы жөнүндө мыйзамды талкуулап атканда баа берип, жасакерлерин токтотушубуз керек. Мыкты иштеп аткан жигиттер, кыздар бүгүн кетип калат. Мен айтканымдын себеби, биринчи конституция өзгөргөндөн кийин бүтүндөй концепция өзгөргөн. Кыргыз Республикасынын жарандарынын тынчтыгын камсыз кылуу өкмөткө жүктөлгөн. Баштагы конституция боюнча. Аны дагы мен эмес өзүңөр кабыл алгансыңар. Урматтуу өкмөт деп аткандар. А кийин азыр өкмөт деген түшүнүк жок болду. А могул жерде жок дегенди, урматтуу кесиптештер. Корутундусунда карабайсыңарбы? Мыйзам долбоорунун демилгесинин субъекти Кыргыз Республикасынын өкмөтү деп турат. Жок киши сунуш кылды муну. Биз ушуларды кепилдик алабыз, мойнубузга алабыз деген кишилер бар эле. Алар жок азыр. Бирок өкмөтү деген жазуу турат. Мен Рустам Алайбек уулу, сиздин кесипкөйлүгүңүздө эч кандай шегим жок. Мен сын пикир айтсам, мага дагы көзүңүздүн формасын өзгөртүп карабаңыз. Кепсиз жөнүндө кетип бараткан жок. Мени коркута албайсыңар, билесиңер аны. Кыз арасызбы, олоюп карайсызбы, мага так таасир кылбайт ал. Аны башкаларга караңыз ошондой кылып. Мен сиздин кесипкөйлүгүңүздү билем. Сизди кайсы жетекчи келген болсо иштен бошотот, бир айдан кийин кайра чуркап издеп алып келет. Себеп өздөрү даяр эмес кишилер келет жетекчиңер. Ким иштейт? Алайбек уулу иштейт болуп, кайра эле сизди чакырат. Ошон үчүн жүрөсүз 30 жылдан бери эң мыкты кесипкөй болуп. Ишиңиз илгерилей берсин. Мен тилектешмин. Муну Кыргыз Республикасынын конституциясынын, азыркы күчүндөгү конституциясынын 29 беренесинин 1 жана 2 бөлүктөрүнө ылайык ар бир адам жеке турмушунун кол тийбестиги жөнүндө конституция айтып атат. А бизде Кыргызстанда жазылган, эгерде мыйзамдар кыргыз баш мыйзамына каршы келсе, баш мыйзам түз иштейт деп турат. Анда эмне кыласыңар, бул мыйзамыңар иштебеген берене немеге көтөрүп келесиңер? Же түшүнүк менен кетебизби? А сиздердин мыйзамыңыздардын долбоорунда жазылып турат. Биз жашыруун түрдө сүрөткө да тартып алабыз, жашыруун түрдө жазып да алабыз, керек болгон болсо башка нерселерге дагы бара алабыз. Андай болбойт. Эгер конституцияда адамдык ариет, намысы, кат алышуу, кат беришүүсү, жеке инсандардын сүйлөшүүсү, кечээ мына чыгарып бердиңер азыр, өтө жаман жагдайга кеттиңер. Күйөөсү менен аялдын ортосундагы сөздөн бери чыгарып берип атасыңар. Ушул силердин мамлекеттик кызматты жасап атканыңар. Биз, урматтуу кесиптештер, бүгүн жакшы көрүнөбүз деп алып, эртең өз башыңарга өзүңөр таяк болуп тие турган жагдайларды айтып атам мен. Бүгүн силер депутатсыңар. Эртең кимсиңер? Көчөдө эч ким тааныбаган, салам бербеген бир жаранга айланабыз баарыбыз. А ушул мыйзам биздин үстүбүздөн иштейт. Балдардын үстүнөн иштейт. Кыргыз жарандарынын элдин үстүнөн иштейт ушул. Экинчи маселеси, эң коркунучтуу маселе. Мына жерде ушул бөлүм башчысы ким экен мен тааныбайт экенмин, Карабекова деген айым жазыптыр. Ушул Карабекованын чыгарган тыянагынын натыйжасында эле өзүңөр эле уялып туруп, кайрадан артка чакырып алсаңар болмок. Уялышыңар керек эле. Ушул тыянактарды чыгаргандан кийин болгондо дагы мына конституциянын мына караңызчы 115 беренеси боюнча кетип бартат. 3 бөлүгү боюнча. Бул деген бир полицейский мамлекетке айландырып барасыңар деген сөз болуп атат, коркунуч. Рустам мырза, бүгүн сиз иштейсиз, эртең башка киши келет. Сиздин үстүңүздөн иштейт. Ошондуктан, Жанар мырза, мен сунушумду момундай деп айтам. Концепциясы башкасы боюнча мейли биздин айтылган сын пикирлер менен
Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине киргизилсин, бирок киргизилген менен комитет ушундай сунуш беришибиз керек. Баш мыйзамдын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, мыйзам долбоорунун киргендигин 3,5 жыл болуп кеткендигине байланыштуу, Кыргыз Республикасында бийлик системасы түбүнөн өзгөргөндүгүнө байланыштуу, мыйзамдын долбоорунун ээси туура кайрадан өкмөткө бербей комитетке калсын, мыйзам долбоору комитеттин карамагында калып, экинчи окууга комитет даярдаш керек муну. Жалпы жарандык коом менен бирге. Мына ошондо менимче максатка ылайык болот. Эгер биз артка кайтарып жиберген болсок, 6 ай деп атасыңар, 3,5 жыл иштебеген мыйзам менен иштешип аткандан кийин 6 айда бирдеме болуп кетмек беле. Бирок көпчүлүк айтып аткандан кийин макул, токтотолу. Биринчи окуудан деле кабыл албай, жалпы концепциясынын негизинен кабыл алып туруп, калган мыйзамдын бүтүндөй долбоорлорун комитетке тапшырыңыз. Өзүңүздүн биз парламенттен сураналы. Мыйзамдын ээси комитет болуп калсын дагы, анан көп тараптуу комиссиянын негизинде кайрадан иштелип чыксын деген чечим кабыл алсак, менимче максатка ылайык болот. Рахмат. Туура. Урматтуу депутаттар, могу Адахан Кимсамаевичтин сөзүнөн кийин менимче туура эле болду окшойт. Баарыбыз эле бир пикирге келдик. Регламент боюнча биринчи окуудан кийин бардык мыйзам долбоорлорун автоматтык түрдө комитет жооптуу болуп эсептелет. Ошондуктан азыр менимче суроо жоопторду кыскартып, эгер туура көрсөңөр, албетте өзүңүздөрдүн чечимиңиздер, биринчи окууда концепциясын колдоп берип, анан жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкуулап туруп, экинчи окуудан комитет кенен отурсак. Чыңгыз Азаматович да ошондой айтты, Адахан Кимсамаевич да сунуш берди. Нурлан Тургунбаев жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууга добушка коем, айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен. Урматтуу депутаттар, ушу концепциясын комитеттин сунушу азыркы сиздер айтылган сунуш пикирлерди эки депутат айткан, жок, эки депутат эмес, бардыгыңыздар эле айтып өттүңүздөр. Ошол сунуштарды эске алуу менен алып чыгабыз дагы. Анан экинчи окууда автоматтык түрдө биз комитет жоопкерчиликке алабыз. Редакцияга эми биринчи окууда деп добушка коем да, Адахан Кимсамаевич. Комитеттин чечиминин редакциясын окуп койсоңуз, кандай болуп комитеттин чечиминин редакциясын азыр биз бир аз өзгөртүп атпайбызбы аныч? Ошондо биз өзгөртүп атабыз. Комитеттин чечими, корутундусу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Жок. Анда мындай кылыңыз. Анда мындай кылыңыз, токтоп туруңуз. Концепциясы негиз катарында кабыл алынсын, жактырылсын эмес. Сиз сунушуңузду айтсаңыз, ошону добушка коем. Мен айтып атам. Ооба. Негиз катарында кабыл алынсын. Биринчи пункт. Экинчи пункт момундай деп кабыл алынат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен ушул мыйзамдарды баш мыйзамга шайкеш келтирүү, иштеп чыгуу милдети тийиштүү комитетке жүктөлсүн. Мына ушул чечимди колдоп берүү жагы жогорку кеңештен суралсын. Мына ошондо толук кандуу болот дагы комитетке тапшырылат. Комитет анан шашпай отуруп алып, бардык беренелери боюнча иштеп чыгат. Бирок биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын деп мен чечимге коюшум керек, Адахан Кимсамаевич. Жогорку кеңештин жыйынына алып чыгыш үчүн биринчи окууда кабыл алуу сөзсүз сунушталат. Бирок биринчи окуудан карап туруп, анан ошол жерде чечимди кабыл алалы биз экинчи окууга өткөнгө чейин. Биринчи окуу режиминде негизинен жактырылсын деп койсок болот биз. Негиз катары кабыл алынсын десек. Негиз катары кабыл алынсын деп. Ооба. Да. Андан кийин, эгер биз ушул дээрлик концепциясын жактыргандан кийин, баягы ичиндеги мыйзамдын ар бир беренелери боюнча иштеп чыгып, жана өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү бул комитеттин мойнуна жүктөлүшү керек. Туура. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы